Меню деп тұрады. Меню аш тизмектер деп жазып қойсаңыздар. Шорпа, пельмен, мясо казахский дені, ошо аны өзгөртүп койсоңуздар болот. Түшүп барат, тура бересиң. Мамлекет тилде жазылыш керек. Мына острый дегендерди ачуу, мисалы, ушундай сыяктуу. Жана күскөйдү кесме, шашлык деп өзгөртүп койсоңуздар болот. Ошону өзгөртүп койсоңуздар эле болду, же? Бардыгы сонун калганычы. Кара тейлөө. Мына тейлөө акысы bir адамга. Кыргызча жазылган да бул. Бардыгы гана салаттар кыргызча, бардыгы сусундуктар кыргызча. Бир күн неме кылып өзгөртүп койсоңуздар эже, сиздерден сурайчы. Болгону кимдир бирөө чуркаш керек, башка булут келип чуркабайт. Кыргызстан үчүн кыргыз инсан чуркабаса, башка инсан чуркабайт эже. Туура түшүнгөнүңүздө чоң рахмат. Ошоңдоп койсуздар эже, рахмат. Улам буйрукларга жооп бербейт. За кабину дегенди өзгөртүш керек. Тынык тартуу, спирттик ичимдиктер. Булар үчөө туура жазылган, муну алып койсок болот. Эжеке, биринчи убактыңызды алайын. Мына жетекчи деп жазып койсоңуздар, ана мынаны азыр алып коюңуздарчы. Мынаны өзгөртүп койсун, мына кабина дегенди. За кабина 50 сом. Ошондорду азыр алып койсуп мен көзүм чалып коюңуз, мен сиз жүзүңүздү сатпай эле коеюн. Слушай, жүзүңүздү сатпайм, колун сыйып атам. Раз болсын, туры түшүнөт, туры кабыл кылышты, мыйзам баарыбызга билдирей. Жана башка бешиктер бардыгы ушундай жазылып турат, ошол алып койсойчу, мына ичинде бардыгы. Бул жер Жалал Абад облусу, Жалал Абад шаары, Чехов көчөсү. Чехов көчөсүнөн борбордук жолдон өйдө карап келатканда бул жерде Кут Береке деген ашкана, биринчи кабат подвалы бар. Ушул жерде бир-эки мыйзамсыз жазылган жазууларды оңдой деп улада беришти. 2 күндөн келебиз, Аллах буйрса. Кыргыз мекенибиз үчүн ар бир инсан күйүш керек. Башка мамлекет келип бизге жардам бербейт эч качан. Булар биздин сөздү туура кабыл кылды, бизге сынды. Аллах разы болсун.